Жалал Абад шаарынын негизги көчөлөрүнүн оңдоо жумуштары жүргүзүлүп жатат. Алар Курманбек Баатыр, Бекмамат Осмонов, Манас жана Балтагулов көчөлөрү. Балтагулов көчөсүнүн курулушу республикалык бюджеттен каржыланса, калган көчөлөр шаарды өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен бүткөрүлүп жатат. Азыркы учурда курулуш жүрүп аткан көчөлөрдөн Бекмамат Осмонов көчө болуп азыр биз турган Курманбек көчөсү жүрүп атат. Андан сырткары Манас көчөсүндө жүрүп атат, чекесинде тротуарлар курулуп атат. Байзакова көчөсү и Бабкина көчөсү болуп атат. Азыр аларда электричестволору бар, алар жылдырткан жумуштар жүрүп атат. Андан сырткары бизде курортко чыккан тротуар курулуп атат азыркы учурда. Шаардын борбордук көчөлөрүнүн курулушу жүргүзүлүп жаткандыгына байланыштуу айдоочулар ички көчөлөр менен айлан өтүүгө мажбур болушууда. Мындан улам жол тыгыны күч алып, айдоочулардын айласын алты кетирди. Жол боюнча азыр мына көп жолдор жабылып калып, ремонт иштерине байланыштуу ички жолдор менен каттап калдыңыздар да, бул айдоочу катары сизге мындай ыңгайсыздык тийгизбейлеби? Бир айдоочу катары мага эле ыңгайсыз, баардык жүрүүчүлөр ыңгайсыздык жатат. Бүтөт дегенде 30 бүтөт дегенде азыр элдигиче кыйналып жашап атабыз. Быйылкы жыл өзү чаң жутуу менен өттү биздин шаар. Ошол Быйылкы жылы Жалал Абад шаарында жалпысынан 14 чакырымдан ашуун жол салынууда. Буга чейин Түмөнбай Байзаков проспектиси жана Пушкин көчөлөрү пайдаланууга берилген. Каланы өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сомдун дээрлик 630 миллион сомдон ашуун каражаты жолдорду оңдоого жумшалды. Шаарда курулушу бүткөн жана курулуп жаткан негизги көчөлөрдүн баарын Жагал Майжичкасы куруп жатат.